Жалпыңыздарға ассаламу алейкум. Кутман кеч барыңыздарға. Ош шаарынан видео тартуудабыз. Азыр бизге эртең баштап кече дагы айрыкча ишемби күндөрү телефон чалуулары өтө көп болуп атат. Ушул жапалак унаа базары иштеп жатабы же иштебесе качан ишке кирет деп дагы суроолор болуп атат биздин көрүүчүлөрүбүздүн арасынан. Анан кийин ушул мен тагыраак маалымат алуу максаты менен билесиздер, ушул Көкүмбий көчөсү азыр убактысынча бир айрым тилкелер жабык болуп атат. Ошого байланыштуу да унаа базары дагы жабылып турат. Андан сырткары да бир себептер бар. Ал себептерин ушул видеодон сиздерге дагы көрсөтөм мен. Эмне үчүн жабык болуп аткандыгына. Бүгүн 25 май 2025 жыл. Мына жапалак унаа базары. Кечки саат азыр 8 болуп калды. Бул жакта билесиздер, Mercedes-Benz спринтерлер ушул каналды бойлоп турушат эле. Анан эмне эле биринчилерден болуп көзгө байкалып атат. Мынакей көрүп атасыздар, жол ошол каналга жетпей мындай темир тосмолор орнотулуп коюлуп жатат. Андан сырткары алт тарабында навестер дагы, унааларын койгон навестер ошондо орнотуу куруу иштери жүрүп жатыптыр. Бул жакшы көрүнүш. Чындыгында навесте күн ысыкта, көлөкөдө салкындап турасыздар. Күн суукта, кышта дегендей баягы жаанда, каарда мындай кургак болуп турат. Жакшы, бардык эле унаа базар ушундай көрүнүштүү болсо деп биз дагы ой тилек кылабыз. Мынакей бул жакта билесиздер, Матиз унаалары, Портер унаалары, Спринтер унаалары ушул секторда коюлат эле. Жакшы, бир аз ушундай иретке келип атат. Анан Көкүмбий көчөсүндө айтмакчы, азыркыга чейин атайын мен ушу Кулатов Барсбек жактан жөө басып видео жасадым. Дээрлик бир 20 минут болуп калды. Ал дагы ошол эң негизги моменттерди видео тартып көрсөттүм. Биздин YouTube баракчабызга келип, Көкүмбий көчөсүндө асфальт кандай төшөлдү, кайсыл жерге чейин бүгүнкү күнгө карата иш жүрдү, жана кандай иштер жүрүп атат. Айтмакчы, бир спойлер кылып айтып коеюн. Ошол чоң түтүктөр коюлуп атыптыр, таза суу өткөрүп Көкүмбий көчөсүндө. Анан снос иштери дагы жүрүп атат экен. Снос иштери, снос деп бул жакта да жазылып турат. Ошондой иштери да жүрүп атыптыр. Эми бул видеобузда болсо накта ошол жапалак унаа базары жөнүндө маалымат берип көрсөтүп коеюн. Акыркы видеобузда бир айдай болуп калды эле. Анда дагы ошол унаа базары жабылгандан бир аптадан кийин келип видео чыгарылыш жасаган элем. Ошондо дагы жаңы дайындалган жетекчибиз алдыбызга чыгып калып, жакшы, андан маалымат алган элек. Анда ошондо 2 апта, 3 аптанын ичинде ачылат деп ушундай маалымат берген эле. Бирок мындай дээрлик бир айдай эле өтүп калды. Унаа базары ачыла элек. Анда дагы ошол жаңы дайындалган жетекчи ушундай базар ичинде, Көкүмбий көчөсүндө ушундай жаңы асфальтовый иштер жүрүп жаткандыгына байланыштуу биз да базарда ушундай мындай курулуш иштерин жүргүзөбүз деп жабылган эле. Бул жакта жапалак унаа базары. Ушундай 25 майга карата
ушундай көрүнүштө. Бул жакта эмнелер байкап атабыз. Мынакей темир тосмолор тосулган. Бул жакка дагы атайын тротуар окшойт. Каралган экен, полониялар эгилип турат. Анан бул жакка дагы чакан тротуар окшойт. Мына бордюрлар турат, коюлуп. Мынакей ушундай көрүнүштөр болуп атат. Азыр бул жакта красканын жыты дагы сезилип атат. Ушундай сырдоо иштери да жүрүп жатыптыр. Ошол 3-чү катарда. Навес дагы 1, 2, 3, 4-чү катарда жаңы коюлуп баштаган окшойт. Мына кечки саат 8-де деле ушундай бул жакта мынакей бетондоо иштери жүрүптүр. Бүгүн окшойт, мына көрүп атасыздар. Нымы дагы деле таркай элек, тургай элек деген бетон өзү. Анан бул жакта билесиздер шлагбаум эле жетон менен алып туруп кирет элеңиздер. Дээрлик өзгөрүптүр, тил өзгөрүптүр. Мына эми жакшы жакка өзгөрүп атат. Ошол жаңы дайындалган жетекчиден маалымат алганыбызда видеобузду көргөндөр билесиздер, ушул асфальт баягы адам басуучу жерлерде асфальт болот деп айта кетти эле маалыматты. Анан кийин ошол экскаватордун аркасында мындай канал бар. Ошол каналдан көпүрө жасашкан эле ошол убакта эле. Анан ошол жактан дагы мындай альтернативдүү базарга кирип чыгуу жолу болот деп айткан эле. Мына сырдоо иштери мындай кечки убакытта да жүрүүдө. Мынакей асфальттын оң каптал жагында биринчи мындай иштери болуптур. Ошондо унаалар азыр алды аркасынан болуп турат. Бул жак адам баса турган ушундай жол экен да. Эми адам баса турган эле болсо мындай Бишкекте Рио муна базарына окшоп, биздикилер кээ бирде мындай баса турган жер да калбай калат эле. Унааларын коюп алышып. Айтмакчы, бул жакта дагы навестер ушул жакка чейин келет окшойт. 1, 2 навес дагы бул жакка чейин келет экен да. Жакшы. Ушундай узундан бир уна, бул жагынан да бир узундан бир уна коюлса берет экен. Жакшы. Жакшы, бирок тен сөздөр ушул мүмкүн болушунча уна базары тезирээк ачылса. Айтмакчы, уна базары ачылбаса деле биздин кызматыбыздан пайдаланып туруңуздар. Машина Кенж каналын келип унаңыздарды биздин келип туруп эле тарттырып видеого жарыялап ушинтип сатсаңыздар да болот. Эч мындай көйгөй жок дегендей. Же болбосо ошол фото видеода жөнөтсөңүздөр аны дагы чыгарып жарыялап бере беребиз. Биздин байланыш жана WhatsApp номерибиз кызматыбыздын 701 118 118. Урматтуу көрүүчүлөр, ошол убагында жооп бере албай калсак, сиздердин чалууңуздарга телефон WhatsApp номерибизге
жазып билдирүүлөр калтырып кете бериңиздер. Ушу жарнамалайм деп оттум беле деп. Биз колубуз бошогондо сиздерге чыгып байланышып анан сүйлөшүп алабыз. Мынакей бул жакта өзү негизи тарткан элем мурда эле ушундай жол чыгарабыз деп аткан. Ушул мурдагы тарткандай эле болуп турат азырынча. Ушул жактан дагы альтернативдүү жол болот деп аткан. Ушул жол болуп калса да өзү негизи жакшы болот. Себеби Көкүмбий көчөсүндө унаалар кайтып жатканда кечки базар болуп жатканда ошо көп тыгындар пайда болот эле. Менин оюмча ошол Баткен тарап, Нокат тарапка кете тургандар ушул эле жолду пайдаланып чыгып кете берсе болот деп ойлойм. Бул жерде бетон фундаменттин бетонун куюп жатышат экен. Ошол менин оюмча бул жакта мурда ашканалар турчу эле. Ошо ашканаларга бериле турган жердин фундаментин пайдаланып куюп жатышат. Могу канализация түтүп окшойт. Бул жерде канализациясы менен болсо аябай жакшы. Аябай жакшы. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Ишиңер илгери болсун. Бул жак мурда неме столовыйлар болчу эле. Ошонун ордуна эле курулуп атабы? Ушундай болуп. Анан канализация да келип атат окшойт, э? Тартылды, ошо байкадык. Ана канализация да тартылыптыр. Жакшы. Көрсөттүм. Ошо канализация экен да, гофрага окшогон. Труба. Болгон жер ошо канализацияныкы экен. Жакшы. Так, анан бул дагы бир бурчуна чейин барып көрүп коелу. Анан айтмакчы, Уна базары качан бүтүшүн мен өзүм деле билбейм. Азыр бул жакта иштеген бир жумушчу менен сүйлөшүп калдым эле, ал деле так айта албайбыз дейт. Ошол качан Уна базары ачыла турган. Эми видеодон байкаганыңыздардай иш бар дагы. Бар. Мен деле айта албайм, эми 2 апта болуп калабы, же 3 апта болобу, дан кийин ачылабы. Ачылышы менен Кудай бурса биз дагы видео чыгарылыш жасайбыз. Ошо сиздер күтүп калган видеолорду дагы тарткан аракет жасайбыз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, негизинен ушундай маалыматтар болду. Бүгүнкү күнгө, бүгүнкү убакытка карата ушул видеобузду бүгүн чыгара албасак дагы эртеңки күн чыгарганга аракет жасайбыз. Ушул 26 май күндөрү. Видеобузга лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Каналыбызды колдоп туруңуздар. YouTube'дун алгоритми ушундай экен. Видеого көп лайк, көп комментарийлерди элесе ошол башка адамдарга дагы видеону рекомендация кылып турат экен. Ошондуктан аянбай эле лайктан басып туруңуздар. Эмдеги чыгарыштарда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар демекчимин. Анан айтмакчы, Ош шаарында эми бузулуу иштеринен кийин оңдоо, жасоо, кооздоо иштери да жүрүп жатат. Чындыгында мындай көзгө көрүнөрлүк иштер болуп жатат. Аны дагы видео чыгарылыш жасап тартып сиздерге маалымат берип турабыз.